Монголиялык Цоккерел Баттулга 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап билим алып келет. Жаңы келгенде тил билбегендиктен өтө кыйналса, азыр ал кыргыз тилинде түш жоорой алат. Мен Кыргыз Түркманус университетинин ветеринария бөлүмүнүн 5-курстун студентмин. Мен монголиялыкмын. 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап келем. Биз негизи Манаста кыргызча жана түркчөнү даярдоо курсунда окуйбуз. Анан албетте тил үйрөнүү аябай кыйын болду. Мен кыргызча үйрөнүп атканда мартка чейин сүйлөй албай болчумун. Марттан кийин сүйлөп баштагам. Сөздөрдү жаттап ошентип кеткем. Анан ырларды дагы жаттап, ырдап, ошондон кийин кыргызчам жакшы болду. Биринчи келгенде аябай кыйналгам. Дүкөнгө барып, бир нерсе алып жейин десем, эжелер түшүнүшпөйт. Ошон үчүн колдор менен көрсөтүп, анан ошентип алып, анан бир айда үйгө кетким келип ыйлап калгам да. Анан апам эми балам бир ай чыдап кой, анан көрөбүз деген, анан бир айын 7 жыл болуп кетти. Көбүнчөсү сен кыргыз элесиң дейт. Анан мен тамашалап, нарындан болом же оштан болом, кейде тамашалап коем. Салам достор, өзүңүздөр баамдап билгениңиздей эле университет жашоосу программасын бул ирет тил үйрөнүү темасына арнайбыз. Кыргыз Түркманас университетинин бул имаратында окуу жайга жаңы тапшырган студенттер чет тилдер жогорку мектебинде тил үйрөнүп окушат. Ал даярдоо курсу деп дагы аталып келет. Негизи даярдоо курсу деген эмне? Окуу жайга тапшырган кыргызстандык жарандар бул жакта түрк тилин үйрөнүшөт. Ал эми чет өлкөдөн келген жарандар кыргыз тилин үйрөнүшөт. Мындан тышкары факультеттерге жараша дагы англис тили, кытай тили, орус тили сыяктуу дагы ар түрдүү сабактарды алып ушул жерде окушат. Анда эмесе жүрүңүздөр студенттердин тил үйрөнүүдөгү кызыктуу окуяларын, балким кыйынчылыктарын болбосо кеп кеңештерин угуп көрөлү. Айтып өткөндөй эле студенттер менен барлашкан келдим. Кандайсыңар? Салам. Саламатсыздар. Сынактан чыктыңар, Финалдык сынак. Бул окуу жылынын ошо акыркы сынактарынан бири. Азыр бир канча мүнөттөн кайра сынакка киресиңер, билишимче. Азыр экинчи бөлүгүндө бар. Композицион жазабыз. Андыктан силердин убактыңар да көп албай эле силер менен таанышып, бул окуу жылында кандай кызыктуу окуялар башыңардан өттү, балким билбейм, кыйынчылыктар деле болушу мүмкүн, ошолор жөнүндө сүйлөшөлү. Сенден баштасак, себеп дегенде жаган кыздар жана мен деп турат. Атың ким? Атым Марлен. Марлен, кубанычтамын. Кандай кызыктуу окуялар болду тил үйрөнүп атканда? Негизи эле түрк тилин үйрөнүп атканда баарыбыз башында билчү эмеспиз түрк тилинчи. Анан деген кээрки сөздөрдү которгонго туура келчү. Анан аны биз жана переводчиктен которгондо башкача сөздөр чыгып калып, анан көбүнчө кожабыз бизди аябай шылдыңдачу да, туура эмес кылдыңар деп. Анан ошондон бирин айта кетсем, биздин бир группалашыбыз жана аткана сарай деген сөздү билбестен которуп жакка жазыптыр да. Анан жазганда ал ат нереде деп которуп коюптур, аткана деген сөздү. Ошондон эсибизде калды. Негизи көп эле болду, андай эле. Ошо эсибизде калган ошол болду. Анан ошентип колдонуп жүрдүңөрбү, ат нереде деп? Ат нереде деп колдонуп жүрдүк негизи. Анан кочабыз тууралап берип бизге. Силердечи ошондой? Бир айда көчү нерсе баарыбыз деле болду окшойт. Түшүнмек деген ойлонуу деген түшүндүрөт да. Бизде түшүнүү деген сөз бар эмеспи? Ошо түшүнмекти түшүнүү сөзү менен колдонуп жүрдүк да көп учурдачы. Анан улам ойлонуу экенин эстеп кетебиз да. Алмаштырып ушундай сөздөр болду. Сенин атың ким? Каныкей. Каныкей, кубанычтамын. Биз Нуркызды да тааныйбыз, бул жактан Манас радиосунун дагы алып баруучуларынын бири. Сенде кандай ушундай окуялар болду? Сөз турда негизи башында келгенде биз баягы биринчи класска жаңы келгенде ата апа деп үйрөтөт эмеспи? Ошондой сыяктуу үйрөнүп атып, анан баягы сөздөр да туура эмес айтып жүрсөм, мисалы мераба деп, мерхаба деп кожобузга айтыпчы. Анан ошолорду негизи бир айдай ошентип айтып жүрдүк. Кийин анан үйрөнүп түрк тилин билип баштагандан кийин анан ошолордун укканын угуп, башындагысын уялып, эмнегедир
башкача болуп аттык да кийин түрк тилин карап көрсөк азыр бизге оңой эле болуп калды. Ал эми аз болсо мындай кенен кесир эле жашынакай эле сүйлөйсүзбү? Ооба, негизи эле ушул азыркы экзамен деле бизге көп деле кыйын болбоду, анткени бул ушуга чейин көп экзамендерди тапшырдык, сүйлөп өйрөтүүбүз дагы оңой болуп калды десем болот. Жакшы. Сиз менен таанышалы, атыңыз ким? Атым Керемет. Негизи эле ушу көп кызыктуу окуялар аябай эле көп болот экен да. Себеби биз кыргыз мектепте бүтүп келгенден кийин бул жерге келип эле баштаганда эле түрк тилинен баштадык. Бизге кожобуз деп коебуз, мугалимибиз кирип келип эле кыргызча сүйлөмөй жок дегенде эле өзүнчө аябай кайгырып алгам да. Азыр болсо Кудайга шүгүр түрк тилин аябай жакшы үйрөнүп калдык. Анан кээ бир сөздөр бар, мисалы түрк тилиндеги кээ бир сөздөр биз үчүн аябай бир башкача угулат да. Мисалы галстук деген сөз кровать болсо, анан мисалы колтук деген сөз бул же бизде дагы бир кыргызча отургуч деген сыяктуу, диван деген сыяктуу которулуп калат. Мына ошол сөздөрдүн баарын үйрөнүп атканда бир аз кыйынчылыктар да болду, бирок убакыт өтүшү менен алардын баарын жеңдик. Азыр түркчө жакшы сүйлөп калдык. Эме колдонуп атканда бир кызыктай болуп эле айта албай эле, ооба бизде да ошондой болгон жаңы түрк тилин үйрөнүп атканда. Сенин атың ким? Самаспын, менин атым Мадинай. Сенде балким кызыктуу окуялар же кыйынчылыктар болду? Жок, анчалык деле кыйналган жокмун. Бизде да аябай көп кызыктуу окуялар болду. Бизде ошо жаңы сөздөрдү үйрөнүп жатканда ага мындай зека деген сөздөргө көп тилибиз келбей, мындай күлкүмүштүү айтып, бизде да ошондой көп болду. Мен жана Хади түркчө конушалымга барганда да аяктан бир бала локанта деген сөздү лахана деген сөз менен алмаштырып, биз аны локанта деген дайыма лахана деп айтчу да. Биз аны дайыма ага анын үстүнөн тамашалап. Котормосу кандай? Лаканта деген кафе, ал дос кыз менен бир кафеге барам дегенде лаханеге барам деп айтып алып. А лахана деген эмне эле? Капуста. Капустага барам деп колдонгон турбайбы? Анан биз ошонун анын үстүнөн дайыма ушуну тамашалашчык, анын атын дагы лахане деп да коюп алганбыз. Менде да ошондой окуяларым бар, балким көрөрмандарга же силерге да кызык болуп калат. Жанагындай дилбаяндарды жазган учурда мен өлө сонун дилбаян жазып келем, үйдөн эле жазып келем. Анан өзүм бир туугандарым жөнүндө айтып аткам. Анан менин теризим деп жазып өттүрүм кечке. Менин теризим депчи. Теризи деген кыргыз тилине которгондо тигүүчү деген түшүндүрөт. Тейзе деген сөздү колдонушум керек болчу. Мен себеп дегенде тейзе деген бул кыргызча которгондо ким болот? Кандай дедиңиз? Тейзе деген силер түрк тилин үйрөндүңөрбү? Тайже болот. Менде да кызыктуу окуя болду да. 2 күн мурун болсо мен түрк аркадашыма, түрк досума кыргыз тилден композицион жазганга жардам берип атам да, Манас темасында болчу. Анан жазып атып, акыркы тамгаларды, акыркы жана мүчөлөрдүн баарын түркчө жазып бериптирмин. Билмишим, көрмүшүм деп жазып бериптирмин да. Андан кийин кайра текшерип көрсөм, ошо ойлонгон оюм баары түркчө болуп калып, тиги кыргызчага каталуу кылып жазып салыптырмын. Андан кийин азыр ойлонуп атам да, демек мен аябай эле түркчө жазганга мындай көнүп калыптырмын, алышмышым деген. Алышмышсың. Бирок кандай болбосун, сөз түрдө эне тилди дагы биз баарыбыз барктай билип, колдоно билишибиз керек. Биз болсо башка студенттер менен да баарлашып көрөлү. Жүрүңүздөр. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары. Азыр биз дал ушул чет тилдер жогорку мектебинин атайын бакчасы бар, ушул жакта келдик. Мен жанымда болсо, бирок артта калып калышкан Бегим жана ошондой эле Элхан. Сиздер менен таанышканыма кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Бир аз баарлашалы, мүмкүн болсо бассак деле болот, чогуу. Бир аз тыгылышып деле баса берели. Бегим өзү негизи өзбек улутунан болосуң, Ооба, өзбек улутунан, бирок Жалал абад облусунан. Жалал абад облусунан. Кыргызчаны мурун эле билчиң. Мурун ооба, себеби кыргыз мектебинде окуганга байланыштуу кыргызчам жакшы болуп калган деп айта алам. Жакшы. Бул жакка келгенден кийин кыргыз тилин дагы да окудуңбу же болбосо дароо түрк тилин окуп баштадыңбы? Кыргыз тилин кичине адамдар менен баарлашканда дагы практика жогорулап, кыргыз тилине көнүү аябай эле оңой болду. Анан түрк тили болсо өзбек тилине жакын болгонуна байланыштуу, билбейм, оңой эле болуп кетти. Жакшы эле үйрөнүп алдым. Жакшы. Ал эми Элханчы, буга чейин кандай болгон сенде? Өзүм орус мектепти бүтүргөм. Кыргызча такыр сүйлөшчү эмесмин. Түркчө үйрөнүш мен үчүн чындыгында өтө оор болду. Чындыгында өтө уялдым. Анткени ушунчалык эне тилимди жаман билдейим үчүн. Бирок досторумдан кем калбай кыргыз тилин жакшы үйрөнүп баштадым. Андан кийин түркчөмдү да жакшырттым. Эң башкысы эмне айткым келип жатат, Манас университети мага көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачып берди. Өзүм бул жакта окул башканы болуп да тандалдым. Көптөгөн иш-чараларга катыштык, көптөгөн иш-чараларды уюштурдук. Бул менин жашоомдо чоң тажрыйба болду. Жана мугалимдер жамаатына да өтө терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Анткени Манастын мугалимдери чындыгында өтө күчтүү экен. Бир жыл ичинде жаңы тилдерди бат-баттан үйрөтүп, жаңы түрк дүйнөсүнүн байлыктарын тааныткан үчүн мен Манас үй бүлөсүнө чын жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды билдирем. Баардыгыңыздарга чоң рахмат.
Биз дагы Бегим менен Элханга терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу достор, өзүңүздөр баамдап билгениңиздей эле Кыргыз Түркман ас университети эне тилибизди дагы өрчүтүүгө бирден бир чоң салымын кошуп келүүдө. Түркиядан келген биздин студенттерибиз менен азыр таанышып өтөлү. Салам, кандайсыңар? Жакшы, өзүңүз? Жакшы, рахмат. Силер менен аябай таанышкым келип турат. Анан ушундай кыргыз тилинде интервью берүүгө макул болгонуңар үчүн чоң рахмат. Себеп дегенде силер жаңы эле даярдоо курсун аяктадыңар. Кыргыз тилин үйрөнүп атканыңарга 9 эле ай болду, Азыр биз ошону текшерип көрөбүз. 9 айда канчалык деңгээлде кыргыз тилин билип калышыптыр? Сенин атың ким? Атым Ресул, Түркиянын Кара Деңиз районундан келдим. Кара Деңиз областынан болуп калат го, ооба. Кыргызстан кандай экен? Жактыбы? Кыргыз тили оор бекен? Мага жакты, биринчи жолу келгенде бир аз толкундандым, бирок азыр баары мен үчүн жакшы болду. Кыргыз тиличи оор болдубу? Жок, оор болгон эмес, ансыз да түрк тили менен окшош, ошондуктан проблема болбойт. Атым Эмин. Радио телевизия жана синема бөлүмүндө окуйм. Биз кесиптеш болуп турбайбызбы? Жакшы. Сен кайсы жактан келдиң? Мерсин шаарынан келдим мен. Жакшы. Мерсин деген Актендиз облусундан болот. Тил үйрөнүү аябай жагат. Ошондуктан кыргызча, русча мен баарын аябай жакшы көрөм. Тил үйрөнгөн мага аябай жагат. Ошол үчүн мага кыйын эмес, аябай оңой келди. Бул жакта полиглоттордун баары чогуу болгонго баарына эле оңой келиптир. Салам, сенин атың ким? Менин атым Кутай. Мындай тура бер, угулат. Кутай? Каяктан болосуң? Измир шаарынан келем. Измир. Сенин бөлүмүң кайсыл? Менин бөлүмүм орус тили жана адабияты бөлүмү. Кыргыз тилин үйрөнүп атканда макалдарды же болбосо башка да фразеологизмдерди үйрөндүңөр да. Кандайларды жаттап калдыңар, ошолорду айтып берсеңер. Ооба, жалкынын шылтасы көп. Мага эң жаккан. Жакшы. Дагы? Балалы үй базар, баласы үй мазар. Бул айткан нерселердин баарын түшүнүгүн билесиң, түшүнөсүң. Сиздерде ушундай макалдар барбы билген? Акчасыз баланы бир гана апасы сүйөт. Ошондой макал барбы бизде? Аябай кызыктуу. Мен биринчи жолу отом бирок. Сендечи? 2 дана кыскача макал бар. Тааныбасты сыйлабас. Жана саламына жараша Али. Студенттерибиз менен баарлашып алып, кайрадан чет тилдер жогорку мектебине жөнөдүк. Мен азыр Кыргыз Түркман ас университетинин чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү профессор Рижа Эдовандын кабинетине келдим. Маалымат алып баарлашмакчыбыз. Саламатсызбы агай? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen buyurun. Öncelikle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu'na hoş geldiniz. Алгач, чет тилдер жогорку мектебине кош келипсиздер. Өзүңүздөр билгендей эле, Манас университети 1995-жыл ачылгандан бери түрк дүйнөсүнүн жаштарына эң сапаттуу түрдө жогорку билим берүү, боордош мамлекеттердин жаштарын бир түндүктүн астында чогултуу жана алардын бир туугандыгын бекемдөө максатын көздөйт. Университетте билим берүү 2 тилде жүргүзүлөт. Окуу жайга тапшырган студенттер алгач бул жогорку мектептин босогосун атташат. Алар сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн алгач университеттин окуу тилдерин үйрөнүшү керек. Биз 25 жылдан бери студенттерибизге кыргыз жана түрк тилдерин үйрөтүү үчүн аракет кылып келебиз. Ал үчүн окуу программаларыбызды өзгөлтүксүз жаңылап, заманбап ыкмаларды колдонобуз. Мисалы, бул жылы аудиторияларга интерактивдүү такталарды койдук. Университеттин кээ бир факультеттеринде чет тилдер басымдуулук кылгандыктан биз орус тили, англис тили жана кытай тилдери боюнча да сабактарды өтөбүз. Университетибиздин дагы бир максаты студенттерибиз окуу жайды аяктаганча 4 тилди өздөштүрүп чыгуусу болуп саналат. Ал эми биздин мугалимдер тил үйрөтүү боюнча мыкты адистер. Алар бул жаатта жогорку билим алышкан жана жыл сайын түрдүү окуу семинарларына катышып турушат. Мындан тышкары Алтын көпүрө аттуу китептерди чыгардык. Чет тилдер жогорку мектебинде окуган студенттерге Кыргызстандын жана Түркиянын билим берүү министрликтери кабыл алган С1 даражасындагы сертификаттар берилип келсе, эми кийинки жылдан тарта эл аралык стандарттарга жараша чет өлкөлөргө да жарактуу Б2 даражасындагы сертификаттар бериле баштайт. Азыр дүйнөдө эне тили менен бирге канчалык көп тил билсеңиз, кайсы гана кесип болбосун, сиз ар дайым суроо талапка ээ болосуз. Эне тили өзүнчө жана өзгөчө бир орунду ээлесе, чет тилдерди да билүү өтө маанилүү. Тилди үйрөнүп жатканда бир нече критерий бар. Мисалы, техникалык жабдуулар, адистешкен мугалимдер, заманбап жана интерактивдүү окуу материалдары жана башкалар.
дүйнөлүк уюмдар түрдүү критерийлерге жараша жогорку окуу жайлардын рейтингин түзүп турушат. Кыргыз-Түрк Манас университети 2023-жылы QS дүйнөлүк рейтингине ылайык заманбап тил боюнча билим берүүдө дүйнөдөгү эң мыкты университеттердин бири болуп аныкталган. Университет рейтингде 301 орунду ээлеген. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Бирок биз аны менен гана токтоп калбай, дүйнөдө түрк, кыргыз жана башка чет тилдерди эң мыкты деңгээлде окуткан 200, андан кийин 100 университеттин катарына кирүүгө аракет кылабыз. Өзүңүздөр билгендей эле, тил жаштарга дүйнөнүн түрдүү эшиктерин ачып берет. Андыктан биз студенттерибиз үчүн болгон аракетибизди жумшап келебиз. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Агайга терең ыраазычылык билдиребиз. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң деген бизде жакшынакай сөздөрүбүз бар. Андыктан урматтуу көрөрмандар, көп тил билүүгө дайыма ашыгып, ынтызар болуп жүрүңүздөр. А биз болсо программаны улантмакчыбыз. Студенттерге кыргыз тилинде өз оюн билдирүүнү үйрөткөн биздин Атайын чет тилдер жогорку мектебинин кыргыз тилин үйрөтүү координаторлугу бар. Дал ушул координаторлуктун координатору Кыял Тутуналиева менен азыр баардашып көрүп Кыял саламатсызбы? Саламатчылык. Таанышканыма абдан кубанычтамын. Мен да кубанычтамын. Биз баарыбыз жакшы билебиз, ошол Кыргыз-Түрк Манас университетинде бир гана Түркиядан эмес, башка өлкөлөрдөн дагы келип, кыргыз тилин мыкты деңгээлде өздөштүрүшөт. Биз азыр эле ошо Түркиядан келген биздин студенттер менен кыргызча баарлашып келдик. Андан өздөрүнүн оюн жакшы билдиришет экен. Анан менде ушундай бир суроо жаралды. Чет элдиктерге кыргыз тилин үйрөнүү оор келеби же аларга оңой эле болобу? Кандай болот? Негизи менин оюмча, тил үйрөнүү абдан оор процесстердин бири болуп саналат. Бирок эгерде окуй турган окуучу өз каалоосу болбосо, кандай тил болбосун, эң оңой тил болсо дагы үйрөнбөйт. Бул жерде окуучунун каалоосу биринчи орунда турат. Эгерде окуйм десе, окуйт, жаттайм десе, жаттайт. Бирок каалоосу жок окуучу аны 1000 үйрөтсөң дагы, эң оңой тилди үйрөтүп атсаң дагы кабыл албайт. Кабыл алуусу оор. Ошондуктан жаңы методикаларды колдонуп кызыктырыш керек баланы. Эмичи негизи кандайдыр өзүңөрдүн өзгөчө утмаларыңар барбы, балким ушу кыргыз тилин үйрөтүү боюнча? Мисалы азыр биз Алтын көпүрө деген 3-муундагы китептин 3-басылышын чыгарып, ошол китеп менен окуттук. Азыр учурда 4-басылышына даярданып жатабыз. Бул 3-басылыш эмне менен аймаланат? Бул 3-басылышында китептин ичинде аудио, видео материалдардын баары QR код менен берилген. Башкача айтканда, бул жерде окуучу да, окутуучу да каалаган учурда QR код менен, телефону менен ачып алып, аудиосун да көрсө, укса болот, видеосун да көрсө болот. Демек, бул абдан чоң жардам окуучуга да, окутуучуга да. Урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, азыр биз болсо дал ушул чет тилдер жогорку мектебинин тил үйрөтүү бөлүмүнүн башчысы Фатих Башкабан агайыбыздын жанына келдик. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Кош булдук деп түркчөдө айтып өтөйүн. Негизи баарыңыздар билесиздер, ошо Кыргыз-Түрк Манас университетинде жогорудон бери эле айтып келатабыз, кыргыз жана түрк тилдеринде сабактар берилет. Негизинен эле ушул тил үйрөнүү тууралуу бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз тил үйрөнүү жөнүндө. Тил үйрөнүүнүн пайдалары, көп чет тил билүүнүн пайдалары тууралуу сизден сурайын дедим. Ооба, арийне көп. Биринчисинен айтсам, мен өзүм айтсам, мен 10 жыл болду бул жакта иштейм, Манас университетинде иштейм. 10 жыл мурун келгенде биз биринчиден 4 эле агай мугалим алышат буякка. Барсак мүмкүн 20-25 киши өзү кандидат болуп жазыптыр. Биз келгенде бир эле бизге түркчө деңгээлибизге карабай, ушунун жанында чет тили билесиңби деп сурап калат. Орусча билесиңби, англисче билесиңби, кыргызча билесиңби? Ошол тилдерден орусча менен кыргызчаны бир деңгээлде билгеним үчүн мен алыштым мисалы. Бул жактан дагы көрсөк, бир эле азыр мен өзүм түркчө мугалиммин, бирок кандай деңгээлде түркчө билгениме карабайт. Биринчиде арийне ушуга карайт, экинчиде карасаңыз башка кайсы тилдерди билет. Себеби бул жакка келгенде азыр глобализация деген нерсе бар. Ушул себептен биздин өз мамандыгыбыз менен байланыштуу англисче бир макала болушу мүмкүн, же орусча болушу мүмкүн, же кыргызча, Кыргызстанга келебиз, кыргыз балдарыбыз бар. Ушулар менен бир тил табыш керек да. Алардын тилин билбесең, культурасын билбесең, анда мүмкүн эмес да. Ушул себептен тилди
міндетті түрде азыр билгенди дүйнө талап кылат. Билбесең бир эле өз дилинде сүйлөсөң, анда эч ким сага карабайт, эч ким сени тандабайт. Биринчи баштаганда эч тил билбейт биздин балдар. Түркчөнү билбейт, ал биз болсо киргенде түркчөдөн башка тил менен сүйлөшпөйбүз. Ал атайын ошондой ыкма, Ооба, ал ыкма. Себеби биринчиден алар биздин кыргызча же орусча билгенибизди түшүнсө биринчи күндөн. Алар түркчө үйрөнүшпөйт. Баары бир агай же эже менин тилимди билет деп өз тили менен сүйлөшөт. Көрсөң, ал бир деңгээлден кийин анын дили жогоруланбайт. Ал биз манасча деп айтабыз. Кыргызча, түркчө аралаш манасча болуп. Ал киргенде биринчи апталарда ошондой окуялар, кызыктуу окуялар көп болот. Биз сүйлөшөбүз, бир нерселер айтабыз. Алар бизди түркчөдөн башка тил билбейт деп ойлошот. Оюна келгенде айтат, биз түшүнөбүз, бирок түшүнбөйт сыяктуу көрүнүшүбүз керек. Бир эле сөздү билбеген балдар азыр бир түрктөй Түркияга барганда эч кандай проблемасыз жүрө алган бир киши болду. Түркчөнү жакшы, эне тили катары эмес, эне тили сыяктуу эмес, бирок эне тилине жакын үйрөндү бул кишилер. Азыр карасак, бул тил аркылуу алар билим алышат. Өздөрүнүн мамандыктарын уланта берет. Алар буюрса бир эле түркчө эмес, арине англисчеде үйрөнүшөт, орусча билбегендер орусча үйрөнүшөт, эгерде керек болсо кытайча үйрөнгөндөр бар. Ушул кишилер биз үйрөткөн тил аркылуу дүйнөгө ачылат. Манас телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары, биз дагы деле чет тилдер жогорку мектебинде жүргөн учурубуз. Менин жанымда болсо англис тили мугалими Айжан Бакалова эжебиз бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизге бир суроом бар эле, негизи абдан кызыктырат меничи. Мектепте бардык эле мектептерде Кыргызстанда англис тили боюнча сабактар берилет. Мага деле берилген. Бирок мен англис тилин анча деле жакшы үйрөнүп чыккан жокмун. Балким ал мен менен байланыштуу, балким мугалим менен байланыштуу, балким программа менен байланыштуу. Сиз кандай ойлойсуз бул жөнүндө? Абдан жакшы, кызыктуу суроо болду. Бул негизи көп эле адамдарды кызыктырган актуалдуу суроо. Бизде Кыргызстанда англис тилин үйрөтүү мурунку убактарга караганда салыштырмалуу мен жакшырды деп ойлойм. Бирок ошентсе деле биздин окуучуларда ушул проблема бар да. Менин оюмча бунун үчүн бир нече факторлор роль ойнойт. Мисалы үчүн биринчиден алсам, негизи бул окуучунун өзүнөн да көз каранды болот, окуучунун негизги максатынан көз каранды болот. Эгерде окуучу өзүнө максат коюп, мектепте окуган кезинен баштап эле мен ушу келечекте кесибин так билип, мен келечекте буюрса мына тил менен байланышкан чөйрөдө иштейм, адис болом деп эгерде максатын так койсо, анда ал тилди кандай кылса дагы өзүнүн аракетин кылып үйрөнө алат да. Анан экинчи бир факторлордон дагы ушу биздин мамлекеттик мектептеги бир көйгөйлөрдүн бири англис тилине бөлүнгөн сааттарда деп ойлойм да. Анткени мисалы үчүн биздин мектептерде карасак, англис тили жумасына мамлекеттик мектептерде да жумасына 2 эле жолу берилет. Анан класстын ичиндеги окуучулардын саны деп да ойлойм. Мисалы үчүн бизде азыркы убактарда өзүңүздөр билесиздер, мектептерде, класстарда окуучулардын саны абдан жогору. Бирок ошентсе деле акыркы убактарда подгруппаларга бөлүп окутуп жатышат. Бир класста мисалы үчүн 40 бала болсо, 40 баланы 2-ге бөлсө 20 болот. 45 мүнөттүн ичинде ошончо сандагы баланы сурап жетишүү, ошолордун баардыгын, ушул жумуштардын баардыгын кылуу мүмкүн эмес да, мындай оор болуп калат. Ошондуктан сааттын азыраак берилиши болуп атат да. Анан эми азыр мындай айтышат го, мектепте англис тилин начар үйрөтүшөт, грамматиканы эле өтө беришет, анан текст жаттата беришет, анан көнүгүү кылдыра беришет дешет эмеспи? Анан эми аны кылыш керек, ал стандарттык түрдөгү окутуунун жолу да. Бирок эми ошону баягы ийине жеткире кылыш үчүн мугалим ойлойм окуучуну шыктандыруу үчүн ошол эле грамматикалык теманын теориясын жөн эле берип койбостон, ошол грамматиканы эле мисалы үчүн сабакта оюндарды колдонуп, оюн түрүндө берүү да, интерактивдүү түрдө берүү. Мисалы үчүн азыркы убакта бизде технологиянын өнүккөн заманы, биз сабактарда мисалы үчүн интерактивдүү доскалар бар. Проекторлорду колдонсок болот, компьютерлерди колдонсок болот. Азыр мисалы үчүн жакшы жана онлайн оюндар чыкты. Ошолорду мисалы үчүн бир эле текстти берип эле, текстти окутуп эле, кайра айттырып эле койбостон, ал тексттин үстүндө балдарды окутуп, тексттин үстүндө иштеп,
мугалим өзү дагы мисалы үчүн текстке карата ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, азыр мисалы үчүн онлайн Kahoot, Quiz деген эмелер бар, колдонмолор бар. Ошолорду колдонуп онлайн түрүндө дагы мисалы үчүн окуучулардын түшүнүгүн, окуп түшүнүүсүн текшерсе болот. Ал арада каарманыбыз Цоккерелге кайтып келели. Ал бул жылы университетте аяктап жаткандыгын айтып, Кыргызстанды сагынаарын кошумчалады. Университетте аяктагандан кийин Монголияга барып иштегим келет. Анткени Монголияда мал чарбачылык көп. Ошондуктан мал доктурду аябай маанилүү кесип катары алышат. Эми ушуну колдонуп ата энеме, бир туугандарыма, сабак берген мугалимдериме, досторума аябай ыраазычылык билдирем. Кыргызстан мага аябай жакты. Табияты, анан адамдардын меймандостугу, айрыкча Манас университетте аябай сагынам. Суктанамын жап-жашыл айланага, укмушта жаз көркөмүн, теңилбе сага гана, теңилбе сага гана. Эй, тартынбай бери карап, күлчү жаным, кучактап жүзүмдөн сүйчү жаным, түбөлүк гүлүм болуп жүрчү жаным, аралап жаши бердим, келесиң сен жаныма, сезимин оялыңкы, сезилет мага гана, сезилет мага гана. Эй, тартынбай бери карап, күлчү жаным, кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным, түбөлүк гүлүм болуп жүрчү жаным,